Balam zara kılıp koyuyordu. Yol bolsa töşökö uşatıp koyuyordu. Emne kılsa bolot. Assalamu alaikum görücüler. Sizler menen farmasevtika ilimin kandidatı, Sen-Namet klinikasının negizdeүүчүсү жана жетекчиси мен Шайлобек Уркунбаев. Канча деген көптөгөн суроолор биздин сайтыбызга, клиникабызга келип түшүп, ушундай жолугушуубузда бир суроого жооп бергенге аракет кылып атабыз. Мына ошол суроолордун ичинен дагы бир көйгөйгө тийген мындай суроо. Балам зара кылып коюп атат, же болбосо төшөккө ушатып коет. Эмне кылса болот? Ал баланын ушатып койгон себептери дагы бардыр. Ошон үчүн эң биринчиси силер ошол врачка барып, анализ тапшырып, ал жерде жанагындай бак-басев деп коет, микробду отургузат, анын сарасын алат, бөйрөгүн текшерет, УЗИ кылат, табарсыгын текшерет. Мына ошонун негизинен кандайдыр бир себептер чыгып, инфекция чыгып калышы да мүмкүн, мына ошо да себепкер болот. Андан тышкары неврозоподобное состояние деп коет. Бул баланын кандайдыр бир ошо нервге байланышкан бир себептери. Биз айтабыз, бул учурда бул үй-бүлөдө эмне кандай абалда жашап атат. Ата-энеси сабырдуубу, же кандайдыр бир тескери жаман иштерди кылабы? Тез-тез талаш тартышабы? Болбосо бир ал бала кандайдыр бир нерседен чочуп калдыбы? Деген маселелерди коебуз. Мына ошон үчүн бул төшөккө ушатып койгондун эки тараптуусу бар. Бул ошо кайсы бир физиология, денеге байланышкан, суук тийген, жана андан тышкары жанагындай психологияга байланышкан деп айтабыз. Мына бойго жетип калган балдардын сурасаңар, сиздерде айтып берер, түшүндө кайсы бир жакын адамы алып барып туруп, сара кылганга жетелеп барат. Анан отур дейт, ушата бер дейт. Ушатып койгон ойгонсо, уйкусунан турганда ал уктап аткан абалда экенин билген, байкайбыз. Мына бул жерден шайтан жетелеп барып, ага ошого түрттү деп айтабыз. Биздин учурда эми мындайча айтканда, бизге келгендерден, тажрыйбалардан биз аны каттоодон да алып туруп, контролго да алып коюп атабыз. 50% ашыгы дем салганда жакшы болуп кеткенин байкап атабыз. Бир эле дем салганда ушатканын токтотту дегенди угуп атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу көрүп аткан азыр рубрикаңардын алдына катталып койгула, башка бирлер менен бөлүшүп койгула. Эмне дегенде бүгүнкү күнү балким муктаж болуп турган, ушундай жоопторго муктаж болуп турган адамдар чыгар. Андан тышкары силер ушу биздин долбоорубузга жардам бергендерден болосуңар. Мен силер менен кийинки жолукканча, ассаламу алейкум, рахматуллахи.